بسم الله الرحمن الرحيم. İbni Umar radiyallahu anhumadan rivayet kelet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Yuhşarun nasu yevmel kıyameti kema veledadhum ummahatuhum hufatan uratan." Kıyamet kayımda Allah subhanahu wa ta'ala adamlar uşunday abalda tiriltet. Alar жылаң аяк болот, жылаңач болот экен кыяматта. Ошондо Айша энебиз сурады: "Я Расулуллах, ар-риджали ван-ниса." Erkekler, ayalдар да ушундай абалда болобу? Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошондо Айша энебиз уялып, уят да кандай болуп калат? Эркектер аялын бири-бирин карап калышабы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Айшанын желкесине колун коюп айтты: "О Абу Кухафанын кызы, ушул күн ушунчалык коркунучтуу, айбаттуу күн болот. Адамдар бири-бирин карабай калышат. Адамдар көздөрүн асманга тиктеп карышат. 40 жыл ушундай абалда турушат. Ла якулуна ва ла яшрабун." Ушундай коркунучтуу кыяматта адамдар эч нерсе жебейт, эч нерсе ичпейт. Кээ бирлер тердеп кызыл ашыга чейин тердешет. Кээ бирлер тизесине чейин тердешет. Кээ бирлер курсагына чейин тердешет. Кээ бирлер мойнуна чейин, кээ бирлер оозуна чейин тердешет. Ошондон кийин периштелер аршты курчап турат. Ошондо Аллах Таала жария кылуучуга өкүм берет, жария кылгын дейт. Ошондо жария кылуучу жария кылат бардык калайкалыктын астында: "Айна фулана тумню фулан." Кана баланча уулу баланча, кана чыксын ушул дейт. Бардык калайкалыктын астында бардык адамдар ошону карап турат. Ушул чыгат адам. Анан кийин ал болсо эсеп кысапка келет, кыяматка таразанын алдына келет. Ушул адам келгенден кийин бул тарапка айна асхабул мазалим, кана зулум чеккендер, ушунан зулум чеккендер кана. Кимиңерге бул зулумдук кылды эле, жамандык кылды эле, кандайдыр бир кыйынчылык жеткирген эле, кана чыксынчы дейт экен. Ошондон кийин адамдар бирден чыгат экен. Адамдар ушул жака топтолуп, жыйналып калат. Анан ушул адамдын жакшылыктары алынып, бул зулум кылган адамдарга берилет экен. Бирок ал күнү фаяума изин ла динаран ва ла дирхаман. Бирок ал күнү акчалай динар, дирхам менен берилбейт. Ал күнү ухиза минал хасанати ва рудда минас сайиат. Бул адамдын жашоосунда жакшы кылган амалдарын алынат дагы тиге берилет, тигилердин жамандыктары буга берилет экен. Анан ушинтип анын жакшылыктары алынып, бул адамдын эч кандай жакшылыктары калбай калат. Анан кийин эч сооптору калбай калгандан кийин наркылардын күнөөлөрү буга берилет. Анан кийин бул күнөөлөрдүн баарын топтоп алып туруп, ошондо жария кылуучу жария кылат: "Иржи иля уммикал хавия." Эми сен бара турган тозогуңа баргын дейт экен.